Jafarov Sadir Nurg'o'jayev hurmatli tug'anlar. Sadir Jafarov. Gel. Hurmatli tug'anlar, biraz tinchlikni saqlab tursanizlar. Bizning Qirg'iz Respublikasining Premier Ministri Qirg'izistondan uyli Jafarov Sadir Nurg'o'jayev tashaganimiz. Hurmatli el-yurt. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi uchrashuv bo'ladi. Men sizlarga tinchlaningizlar. Tinch bo'lib qo'ysangizlar bari. Tinchroq bo'lingizlar. Hurmatli jurnalistlar, hurmatli el-yurt. Mana 3 kundan beri o'sha yoqda izichu bo'lganligina baylanishdi, boshqa shtabda o'tirib olib ish yurgizyaptim. Bugun bu yoqdan barini tozalab kelib, jangala kirib o'tirdim ele 1 soat bo'ldi. 1 soatdan keyin mening охранамды, mashinamды полностью снимать etib ketdi. Buni Suvanaliyev jasadi. GKM bada to'xtab turingizlar. Ish aytmayman, men barini aytib o'tayin. Suvanaliyev GKM buni var basib olgan. Bu miyzamsiz. Bugun miyzamsiz boshqarib o'tiradi. Men ani жақшылықча, адамча айтып түшүндүрөйүн десем 3 күндөн бери байланышка чыкпайт. Азыр да сүйлөшпөй койду. Полностью ГКМБ ага баш ийип атат да, эми баягы басып алуу жолу менен алган каракчыга баш ийип атат. Токтоп тургула. Миш айтпай тургула, мен айтып өтөйүн. Дагы көп сөз бар. Көп сөз бар. Аягына чейин уңуңуздар андан кийин. Айтырың провокаторлор бар, айтырың. Бул бир. Маған каршы күчтөр бийликке жеткиси келип, эптеп бир креслого илинип калайын деген күчтөр ушунун баарын кылып атат. Мунун артында, Суаналиевдин артында жалгыз эмес, Атамбаев бар. Форумга чогултуп атат эртең саат 1-ге. Бабанов бар. Анын балдары Кенжебек Бокоев депутаты, мына действующий депутат. Таласта бала чогултуп жүрөт. 2000 сомдон беребиз, Бишкекке барып бер, 200 бала чыгар, сен 1000 бала чыгар, алып бар Бишкекке деп, мынакей түнү менен келгиле деп таласта балдарды чогултуп жүрөт. Мына командасы. Оккула. Форумда мына менде толук фактым бар. Аудиозапис бар. Жаздырып келген балдар бар ошол жерде жанындагы. Бирок мен азыр чыгарбай турайын аны. Форумда Кубат Болотканов 2000 сомдон таратып атат. И Калык деген бала өкө. Өкөңөргө тең айтып коеюн. Мындай кылбагыла. Атамбаев, Алмазбек Шаршенович, мындай кылбаңыз. Кыргызстанды жоготуп алабыз бүгүнкү күндө. Эгерде эртең ушунун баарын кылып, эл кагылышып кете турган болсо, анда токтото албайбыз. Анда Кыргызстанды жоготуп алабыз. Сурабалдиева, Эльвира Сурабалдиева, Сокулукта адам чогултуп жүрөт экен. Эртең митингке келип бергиле саат 1-де деп. Токтоткула ушунуңарды. Бардыгыңарга тең кайрыламын. Анан, урматтуу журналисттер, менин силерге бере турган, эми баарыңарды күнөөлөбөймүн, араңарда айрым журналисттер, аттарын атабай эле турайын. Керек болсо эртең атап берем, фактым колума тийген кезде. Без факты мен сүйлөбөймүн. Ар кайсы күчтөрдүн миллиардер предприятиялардын акчасын алып, тескери маалыматтарды таратпагыла. Менин силерге бере турган акчам жок, ошон үчүн мага против иштеп атасыңар. Эгер мен силерге төлөп берсем, мага иштемексиңер. Аныңарды токтоткуламдайды. Токтогула. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Уккула. Мен эмне үчүн айтып атам муну? Анткени Райым миллион менен сүйлөшүп алыптыр. Анан президент менен Жээнбековдор менен сүйлөшүп алыптыр деген жалган сөздөрдү таратып атасыңар, урматтуу журналисттер. Токтоткула. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын. Эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок. И сүйлөшпөймүн дагы. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Сооронбай Жээнбеков болсо. Ачыгын эле айтайын. Бир депутат аркылуу
Айттырыптыр. Мен арызымды жазып берип эле тынч кетип калайын деп, өзүмдүн каалоом менен арызымды жазып берип кетип калайын деп айттырыптыр. Мен макул дедим. Тынчтык жолу, тез жолу ушул болот. Өлкөнү стабилдүүлүккө салып кеткенге мына ушул гана жол, тез жол деп. Эгерде азыр стабилдүүлүккө салып кетпесек, анда эртең эмне болот мен айта албаймын. Жоопкерчиликти толук мына мен атаган саясатчылардан сурап аласыздар. Толук жоопкерчиликти ошолордон сурап аласыздар. Мен дагы кошумча кийинчерээк маалыматтарым болгондо айтамын мына. Жок, токтоп тургула, уккула мени. Андай биз каракчылыкка, андай жок, токтоп тургула, башаламандыкка барбайлы биз. Андан көрө татынакай тарап кетиңиздер. Мен сиздерге маалыматты дайыма күн сайын бир 2 маалдан берип турам мындан ары. Мен муну күтүп келгенмин. Акылына келишер ушулар. Эсине келер деп 3 күндөн бери күнү-түнү, мына 3-чү, 4-чү күн мен уктай элекмин. Үнүм бүтүп мына уктай элекмин. Кээ бир учурларда мына мээмде иштебей калып атат кээ бир учурларда. Мен бардыгы менен сүйлөштүм. Бабанов менен да сүйлөштүм. Чакырган жерлердин баарына бардым. Өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн бүт баарына жаса. Текебаевка да жолуктум, Бабановго да жолуктум. Бурсан Асановго да жолуктум. Темир Сариевке дагы мына 3 күндөн бери мен только ошол менен жүрөмүн. Бирок мына ушул саясатчылар азыр ушундай иштерди жасап атат. Мен кайрылат элем, токтоткула бул ишиңерди. Эгерде бийлик керекпи? Ошончо эле бийлик керек болсоңор. Чыккыла шайлоого чыккыла, же болбосо кийинки эмеге баргыла. Мен мына жаштардын талабы, элдин талабы, жаштар келсин, тазалар келсин деп атат. Мен только жаштар менен иштешемин. Анткени келечек жаштардыкы. Мен жаштар менен иштешемин. Ошондуктан мен сиздерден суранам. Көптөн көп суранам. Анан бая башаламандыкка берип, баягы провокацияга чуркагандарга алдырбаңыздар. Тарап кетиңиздер. Тынч тарап кетиңиздер.